Учурда той ээлери дасторкондон да мааракенин кызыктуулугуна маани берип атаандашып жатат. Бирок бул өз кезегинде чектен чыккан тамашалар жана ыксыз көрүнүштөр менен коштолууда. Тентек тамадаларды кой деп тыйып койгондун ордуна улуу кечүү дебей адаттан тыш уяттуу көрүнүштөрдү каткырып карап турган учурлар кездешет. Каада салттуу элибиздин кафе-ресторанда өткөрүп жаткан жакшылыктарындагы адаттан тыш көрүнүштөргө кабарчыбыз Улан Бакиров байкоо салган. Азыр тойду бийсиз элестетүү мүмкүн эмес. Кары жашы дебей дене бойду солкулдатып чер жазышат. Бирок кээде ал чектен ашып, улгайып калган эжелердин адаттан тыш кыймылдарын кезиктирүүгө болот. Атүгүл бийдин арты коркунучтуу да бүтүшү мүмкүн. Кээ бир тойлордо торт жеш үчүн эмес, оюн үчүн коюлат. Ысырапкорчулукту даана ушул жерден байкаса болот. Кызыктуу оюн. Демек, Индия кинолорундагы жылдыздарды тууратмай ар бир тамаданын адаты. Ичкилик ичине ашыкча киргендер аны Болливуд актерлорунан да ашырып жиберет. Тилекке каршы ушул сыяктуу көрүнүштөргө 7 жаштагы тестиер балдардан тартып, 70-80 жаштагы карылар карап турушат. Үйлөнүү тойдо келин кайындары менен бийлесе, күйөө бала кайындарынын көзүнчө сүйүүсүн арнаган учурлар бар. Ата-бабадан келаткан салт боюнча келин ушул келин болуп келгенден кийин деле бир топ күнгө чейин аралаша алган эмес. Ушу бир бош үйдө турса дагы ошонун аракетин жасап, ошо келин жүзүн көрсөткөн эмес. Келин болуп келсе, анан кайнагасы менен же бир улуу кишилер менен бийлеп, мейли сүрөткө түшсүн, бирок бийлеп ошо бир мас болуп атып, ошондой бир кылыктарды көрсөткөн аябай жаман нерсе. Акын Надырбек Алымбеков тойдогу чектен ашкан көрүнүштөр элдин ички маданиятынын төмөндөп бара жатканынан кабар берет дейт. Аны менен акын конокко сый көрсөтүү мансапка, байлыкка карап калганына кейит. Тойдо баары бир укуктуу да. Министр келеби, шопур келеби, баары бирдей отуруп, баарына бирдей маңгыш керек. Жок, аларды бир бурчка отургусуп алып эле, ошого эле тойдун ээси ошо жака карай эле талпылдап эле жүгүрүп, кудасына учасын бербей туруп, ошо жердеги отурган жанагы мансапкорго берип, мына ушундайлардын баары өзүбүз бузуп атпайбыз. Тойдун алып баруучулары болсо элдин баарына жагыш кыйын экенин айтышат. Олутту алып барайын десе, той көркүнө чыкпай калып, той ээси капа болот. Шаңга бөлөп тамашалаш үчүн кызыктуу оюндарды уюштуруш керек. Бирок чегинен чыкпоо тамадаларында оюнда бар. Шарик коюп, антип-минтип ойноткондо туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анткени кайнатасы менен барган келин болот. Келин баласы менен барган кудагый болуп калат. Ошон үчүн кичине арыдан бери кылыш керек. Тойго элдер эс алып, чер жазганы келет. Андыктан анын шаңы чыгып турганы жакшы. Болгону чектен ашкан ыксыз көрүнүштөргө гана жол бербеш керек. Анткени Кыргызда той болор, тойдун эртеси да болор деген таамай сөз бар. Улан Бакиров, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.